Ең жақсы апанын 3 белгісі бар. Бірінші белгісі, мысалы телефон çalып қалды, сенде қорқу болбойды да. Звонок қылғанда сенде стресс болбойды, қорқу болбойды. Қантип жооп берем? И азыр жалған ойлоп табышым керек, жалған сүйлөшүм керек деген түшүнүк болбойт да сенде. Ошол апа ең жақсы апа. Мисалы окуудан айдалып кеттиң, ачыгын айта бересиң. Мен айдалып кеттим. Коркпой эле айтасың да. Коркуу жок эч кандай, намыстануу жок. Апаң сени 100% түшүнөт. Сен аны түшүнөсүң, ал сени түшүнөт. 100% колдойт ар бир учурда. Мисалы права документтериңди жоготуп койдуң, коркпой эле айта бересиң. Гангир, малсың, эшексиң, жоготуп койдуңбу, бир нерсени эптей албайсың дебейт да. Чындыгында любой времяда сени түшүнө билген апа да бул. Түшүнө билиш керек. Болсо апа болуп не кереги бар? Туурабы? Дүйнө түшүнбөй койсо да сенин апаң түшүнүш керек го, туурабы? Телефон çalганда апам деп, ал çalганда дүкүлдөп коркуу эмес, сыймыктанып апам чалтат деп, любойун алда сүйлөшө бере турган апа болсо бул эң жакшы апа. Бекинбей, жашынбай, жалган сүйлөшкөнгө мажбур кылбай, апам качан чалат экен деп күтүп турушуң керек. Керек болсо сааттап чалгың келет, апаң менен сүйлөшүшүң келет. Бир нерсени айткың келет, сыр сактабайсың. Ал менен бардык нерсени айтасың да. Бул эң жакшы апа. Биринчиден коркпойт экенсиң да апаңдан. Ар дайым ортоңордо сырың жок. Чындап бири-бириңер менен бөлүшөсүң көп нерсени. Бул биринчи эң жакшы апалардын белгиси. Ал эми экинчиден ар дайым сенин бактыңды ойлойт. Мисалы бир бала келди, ыймандуу красавчик бала. Ичпейт, чекпейт, наркоман эмес, таза бала. Көрүнүп турат, бутка туруп кетет эртең эле. Дагы бир бала келди, жуучу болуп, бул баладан жуучу болуп келди, экинчиси да жуучу болуп келди. Экинчиси кичине наша чегип коет, 2 айда бир жолу арак ичип коет. Бирок байдын баласы. Апаң карап туруп, эки бакыт кушуп турат, карап турат сени. Ошол учурда тандап туруп, баягы байга эсап берип калар деп туруп эрге берип атабы? Бул коркунучтуу апа. Бирок ыймандуусуга бай берип калар, байлык берип калар деп туруп Кудайга ишенип бул маселеде дагы эрге берип атабы? Бул сени сүйгөн апа. Бакытты ар дайым сага каалайт да. Бул материалдык дүйнөдөн башканы ойлобойт. Чындап сенин бактыңды каалаган адам да. Юсуп Абдурахманов дагы жаш эле үйлөнүп алган. Ошонун аялынын апасы өтө бай болгон. Мындай кедейге турмушка чыкпайм деген маселени кылганда кызга не деген? Унун жаркын келечегин көрүп турам, кызым турмушка чыккын дейт. Чындыгында турмушка чыккандан кийин өзгөчө жашоо башталат. Айтайын дегеним, жаркын келечекти апа көрө билиш керек да, көргөч болуш керек. Өзүң чеч, кызым, 15 жаш кыз нени билет, 18 жаш кыз нени билет, нени чечет? Жүрөгүңө кулак сал. Жүрөгү ошо нафсы да, нафсы нелерди каалап кетпейт. Көңүлүңө кулак сал. Сен өзүң кулагыңды салып көргүн, нафсиң нелерди айтат сага. Дагы 15 жаш менен Кудайым сактасын. Ошондуктан ар дайым бакытты сага каалайт. Ошо алкашка инсап берип калар, тие бер дебейт да. Баягы ыймандууга байлык берип калар, тие бер кызым дейт. Себеби мында көрүп турам көп нерсени дейт. Бул наркоман эртең сени кордойт. Атасынын байлыгы түгөгөн учурда балаңа кантип тарбия берет дейт да. Ар дайым сага бакыт каалаган апа эң жакшы апа. Ал эми үчүнчүдөн акча жөнөтсөм болду, курсагың топ, кийимиң бар болду дебейт да. Тарбияң, окууң, ыйманыңды сурап турат ар дайым. Келген учуруңда курсагың топпу, жаттым кызым дебейт. Намаздарың жакшыбы? Мисалы үчүн, китебиңди окуп бүтүрдүңбү деп сурайт. Бул маселеде да ойлонуш керек апалар. Апалар бүгүн көпчүлүгү веске, килограммга, кыздын сулуулугуна, красотасына, макияжына иштеп атат, бирок акылына иштеп атабы? Руханиятына иштеп атабы? Бала бүгүн көз жашы менен ичиндеги ыйын чыгарып атабы? Же апасына айтып чыгарып атабы? Ошондуктан бул маселеде ойлонуңуздар. Эки тарапты.